намаз окубаган киши орозо кармаганга болобу? Намаз өзүнчө парыз, орозо өзүнчө парыз. Орозону кармап, ошону менен кошо эми ушул Рамазан айында тобо кылыңыз да, намазды окуп коюңуз. Жараткан сизге балким ушул эки жакшылыкты ушул Рамазан айында насип кылган болот. Тамактын тузун орозодо көрсө болобу? Жок, болбойт. Ооз ачылып калат. Ошондуктан эгерде кээ бир китептерде келет, эгерде аял киши күйөөсү ушунчалык заалым болгон болсо, ошол учурда гана ушу тамакты дам татса боло берет деген кээ бир алымдардын ой пикири бар. Бирок мен ойлойм азыр андай заман эмес. Ошондуктан бул анын туздун көрүш үчүн тамактануусу иштин кажети жок деп ойлойм. Ассаламу алейкум. Жумушу чыгып же ден соолукка байланыштуу бир күн оозду ачып кайра тута берсе болобу? Жумуш дегенге болбойт. Эгерде ден соолукка байланыштуу ооруп, ушул шарият ооз ачканга жол берге турган нерсе болгон болсо, анда эртеси күн кайра сакайып калсаңыз, айыгып калган болсоңуз, анда орозоңузду кармап кете берсеңиз болот. Ассаламу алейкум. Оозду кантип туура жабыш керек? Дуба окуп бата кылып суу ичеби? Негизи шарт эмес, бирок жакшыраагы пайгамбарыбыз айтат, саарлык ичкиле, саарлыкта береке бар деп айткан жери бар. Ошондуктан эртең менен туруп саарлыкты ичип, жаратканга дуа кылып койгонуңуз ушул сүннөткө дагы ылайыктуу, эң жакшы, эң сооптуу болот. Ассаламу алейкум. Ооз ачардагы дуба кабыл болот дейбиз. Орозо кармагандардын элеби же орозо эместердин дагы дубасы кабыл болобу? Жаңы төрөп кармай албадык. Эгерде негизи бул дуа ошол ооз ачардын алдында деп орозо туткандарга айтылып атат. Эгерде үзүрлүү орозо кармай алып алсаңыз, дуа кыла бериңиз. Ошол орозо туткан адамдардын жанында олтуруп, ошолордун тамагын кылып берип турганыңыз дагы өзүнчө бир чоң сооп, балким ошолордун шарапаты менен сиздин дагы дуаларыңыз кабыл болот. Андыктан дуада болуңуз. Ассаламу алейкум. Орозо учурунда доңуз жана жылан өлтүрсө болобу? Эгерде зыян келтирген болгон болсо, адам баласына зыян келтирет, чагат, коркунуч болгон болсо, өлтүрсө боло берет. Рамазан айында ошол зыян келтире турган нерселерди өлтүрсө болбойт деген эч кандай нерсе жок. Таравих намазын аялдар сөзсүз окуш керекпи? Таравих намазы аялдарга дагы, эркектерге дагы бирдей эле күчөтүлгөн сүннөт болуп эсептелинет. Андыктан эгер таравих окуган болсоңуз сууп аласыз, жакшы болот. 4 рекеттен 20 рекет окусаңыз жакшы болот. Ассаламу алейкум. Орозоңуз кабыл болсун. Аллахым ыраазы болсун. Ар бир намаздан кийин Куран окуп жатабыз го. Эмне деп дуба кылсак туура болот? Айтып берсеңиз. Намаздан кийин эмне сурасаңыз баарын сураңыз. Жаратканга эмнеге муктаж болсоңуз ошону сураңыз. Ыйман сураңыз, адеп сураңыз, ийгилик сураңыз, байлык сураңыз, ден соолук сураңыз, ата-энеңиздин ден соолугун сураңыз, жалкоолуктан сакта деп сураңыз, пайдасыз илимден сакта деп сураңыз, жаман көздөн, жаман сөздөн сакта деп сураңыз. Эмне тилек болгон болсо ошонун баарын сурасаңыз боло берет. Ассаламу алейкум. Бишкектен Кызыл Кыяга жолго чыгып түнү орозо кармай албасам 60 күн орозо кармап беремби? Түшүндүрүп берсеңиз рахмат. Алла разы болсун. Бишкектен Кызыл Кыяга чыккан болсоңуз, бул мусафирсиз, кааласаңыз орозо кармайсыз, кааласаңыз кармабайсыз. Кармаганыңыз албетте жакшыраак болот. Эгерде кармай албасаңыз, Рамазан чыккандан кийин бир күн гана орозо кармап койсоңуз болот. Ассаламу алейкум. Орозобуз кабыл болсун. Мен ооз жабык кезимде уйкум келип, шалдырап, көп убакытты уктап өткөзөм. Күнөө кылып жатамбы? Албетте, эгерде кашыкча көп уктаган болгон болсоңуз, бул ысырапкерчилик. Бул сиз менен менин өмүрүм убакытты текке кетирбешибиз керек. Мейли 1 саат уктап алыңыз, жарым саат уктаңыз, 2 саат уктап алыңыз түштө. Таравихте мындай жакшы туруш үчүн, түн ибадатты жакшы кылыш үчүн. Анан орозоду кармадым эле деп жумуш таштап коюп 10 саатта уктаганыңыз бул дурус эмес, анда күнөө кылган болосуз. Саарлыкта уктап калып саат 4-тө тамак жесе болобу? Жок, болбойт. Уктап калып турсаңыз, саат өтүп кетиптир. Анда ниет кылып коесуз, болду, ошону менен орозо деп эсептелесиз. Орозо кармабаса деле таравих намазына жыгылса болобу?
ооба, эгерде ден соолугуңуз орозо кармаганга чыдабайт, оорукчансыз, башкасыз, ошол учурда орозо кармабасаңыз да таравих намазын окуп кое берсеңиз болот. Таравих намазы өзүнчө сүннөт муаккада. Кызым 17 апрелде жарык дүйнөгө келди. Атын Раяна койдук. Бата берип коюңузчу, рахмат. Алла таалам Раянаны ыймандуу кыздардан кылсын. Ушул Кыргызстан элибизге, жерибизге, динибизге, мамлекетибизге кызмат кылуучу чыныгы момун, уяттуу кыздардан болсун, ата энесинин керегине жараган кыздардан болсун. Раяна деген ушул Рамазан айында Раян деген ушул дарбазалар ачык турат. Алла таалам ушул кызыңызга дагы Раян бейишинин Раян дарбазасынан кирүүгө Аллахым насип кылган болсун. Орозо кармаган маалда аллергиясы башталып, чүчкүрсө, мурду бүссө, мурдуна дары сепсе болобу? Негизи мурунга дары сепсе, бул ошол ар жака кетип калган болсо, орозо бузулат. Орозо бузулат. Анан эгер оорукчан аябай көп чүчкүрө турган, аябай кыйналган болсо, орозо балким кармабай турганы абзел. Анан кийин дары куйса ачылып калышы ыктымал. Же болбосо эртең менен ошо ооз ачарга жакын, же ооз ачардан кийин дары сепкени дурус болот. Ассаламу алейкум. Менин суроом, эгер орозодо семичке чайнап, бирок эстеп кетип, аны түкүрүп ийсе, карыз болуп калбайбы деген суроону бергим келет. Алдын ала чоң рахмат. Эч нерсе болбойт. Эгерде унутуп, жеп атып, кайра чыгарып салсаңыз, эстегенден кийин, же унутуп, жеп ичип алган болсоңуз, эч нерсе болбойт. Ошондуктан камсына тартпасаңыз болот. Ассаламу алейкум. Мен намаз окуйм жана орозо кармайм. Балдарым кичине каттуу урушам, тентек кылышат. Кабыл болобу? Кармаган орозом жана намазым Алла таала кабыл кылсын. Балдарды бардык ата энелер урушса керек, бирок балдарды мындай жаман сөз менен тилдеген албетте дурус эмес. Бардык ата эне тарбиялайт, кээде катуу айтат, кээде жумшак айтат, бирок тилдеп аларды боозуу сөздөр менен тилдегенибиз албетте дурус болуп эсептелинбейт. Намаздарыңызды Алла таалам орозоңузду кабыл кылган болсун. Саламатсызбы? Сизге Аллахым ыраазы болсун. Менин балдарыма дуа кылып коюңузчу, рахмат. Алла таалам балдарыңызга ыйман берген болсун. Балдарыңыз элибизге, жерибизге, динибизге жараган мыкты жигиттерден болгон болсун. Саламатсызбы? Мен операциядан кийин табарсыгым кармабайт. Памперс менен жүрөм. Өзүм 5 маал намаз окуйм. Намазым кандай болот? Намаз окубай коюудан корком. Кандай кылсам болот? Бул учурда ар бир убакка тарат алып коесуз. Эгерде ден соолугуңузга зыян келбесе. Эгерде ден соолугуңузга зыян келген болсо, анда ар бир намазды таяммум кылып намазыңызды окуй бересиз. Эгерде доктур сууга тийгизбе, дене мүчөңдү сууга тийгизбе деген болсо, анда таяммум кылып намазыңызды окуй берсеңиз болот. Алла таалам ден соолук берсин, намазыңызды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум устаз. Мурдагы артта калган каза орозолорго фидия берсе болобу? Или тутуш керекпи казасына? Казасында тутушуңуз керек болот. Фидия бул каарып калган картаң адамдарга, өмүрүнөн көрү жакын адамдарга айтылынат. Ошондуктан орозону кармап бересиз. Биринчи күнү, 4-үнчү күнү, убакыт болгон мезгилдерде кармап берсеңиз, кутула берсеңиз боло берет. Ассаламу алейкум. Орозо кармап намаз окубай койсо болобу? Орозо кармап намаз окусаңыз эң мыктысы болот, эң жакшысы болот. Намаз өзүнчө парыз, орозо өзүнчө парыз. Орозо кармасаңыз сооп болот, намаз окусаңыз андан да көп сооп болот деген сөз. Ошондуктан келиңиз бул Рамазан айында намазды да баштаңыз, орозону да кармаңыз. Саламатсызбы? Ооз бекиткенден кийин тишти паста менен жууса болобу? Рахмат. Макрух болот. Ошондуктан ооз жабыштан алдын жууп алганыңыз абзел. Ооз ачкандан кийин жууганыңыз абзел. Башка убактарда мисвак колдонуңуз макрух болот. Ассаламу алейкум. Ооз бекитпей уктап кетсем эмне кылыш керек? Эч нерсе болбойт, ниет кылып коесуз, болду. Эч нерсе болбойт. Ниет кылып коесуз, ачка кармай бересиз. Фитир садаканы сөзсүз мечитке бериш керекпи? Ушуну так түшүндүрүп бересизби? Фитир садаканы мечитке бериш шарт эмес. Фитир садака бул керек, кембагал, жетим, жесир, колунда жок адамдардын акысы. Мечитке беришиңиз шарт эмес. Өзүңүз жакындарыңызга, туугандарыңызга, коло коңшуларга бергениңиз эң жакшысы. Мечитке бериш ушул айла жоктун иши. Эч кимге беришти билбейт, кимге беришти билбейт. Ошол айла жоктон келип мечитке берилет. Негизи сиз өз колуңуз менен беришиңиз керек. Саламатсызбы? Менин жигитим
үтүктө иштейт, орозо кармап албай атат. Кандай дейсиз? Биринчиден, жигитим дегениңиз дурус эмес деп ойлойм. Анткени сиз эгерде турмушка чыга элек болгон болсоңуз, анда кыз жигит болуп жүрүү шариятыбызда тыюу салынат. Буну эскертүүдө жүрүңүз. Көп кыздар жигитим деп жүрүп, тагдырына балта чапкан, алтын сөздөргө алданып, абийирден ажырап калгандар толтура. Бул сиздин кулагыңызга күмүш сырга. Эгерде ата энеңиз билбеген, ушундай жол менен жүргөн болсоңуз, тез токтотуңуз демей айтмакчыбыз. Орозо кармабай койгону балким дурус эмес. Үтүк бул жөн эле жеңил желпи иш, орозо кармаш керек. Ассаламу алейкум, орозоңуздар кабыл болсун. Таравих намазы тууралуу толуп айтып бере аласызбы? Канча рекет сүннөт саатын? Рахмат. Таравих намазы куптан намазынан кийин окулат. 2 рекеттен же 4 рекеттен окуйсуз. 4 рекеттен деп 20 рекет окуйсуз. Күчөтүлгөн сүннөт болуп эсептелинет. Орозодо Куран зикир тарса болобу? Намазды билбеймин, орозо кармабайбыз. Куран зикир тарсаңыз болот, бирок орозо кармаңыз деп айтат элек, намаз окуңуз деп айтат элек. Рамазан айы орозонун айы. Келиңиз, орозо кармаңыз. Эмнеге ушу жалкоолук калтырабыз? Эмнеге шайтанга моюн сунабыз? Орозо кармаңыз, намазыңызды окуңуз. Ассаламу алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Орозодо түшүркөп койсо ооз ачылбайбы? Жок, ооз ачылбайт. Түшүркөп койсо ооз ачылбайт. Жуунуп алыңыз да орозоңузду уланта бериңиз. Ассаламу алейкум, мен уктап калып ооз беките албай калдым. Мен канча күн карыз болуп калдым. Орозоңузду кармай берсеңиз болмок. Карыз болгон эмес болот элеңиз. Эми эгерде билбей ушинтип ачып койгон болсоңуз, орозодон кийин бир күн кармап коюңуз. Эгерде атайлап ооз ачып койгон болсо, анда 60 күн деген дагы жери бар. Эртең менен азан айтып бүткөндөн кийин тамак жесем болобу? Жок, болбойт. Азанга чейин бүгүнкү күндө саат 3-тен 40 өткөнгө чейин Бишкек шаары боюнча ооз жабылыш керек. Азанга чейин созгонуңуз дурус эмес. Ассаламу алейкум, орозо кармап аттым эле. Менин этек кирим келип калды. Орозо айы түгөнгөндөн кийин карыз болуп калабы? Ооба, намаз убакыты, намаздын казасы жок, бирок орозолордун казасыны бир күндөн кармап бересиз. Канча күн деми салган болсоңуз, ошол күндү кармап бересиз. Ассаламу алейкум, жайкы орозонун казасын кышында кармап берсе болобу? Айырмасы жок. Кышында кармап бересизби, жазында кармап бересизби, күзүндө кармап бересизби? Бир күн карызын кармап берсеңиз болду. Ассаламу алейкум, устаз, орозонуңуз кабыл болсун. Менин сиңдим Рамазан айында уулду болушту. Кандай ысым койсок болот? Рамазан айында туулган болсо Рамазан деп коет кээ бир адамдар. Анан кийин негизи Рамазанда туулсам мындай ат коюш керек, тигиндей ат коюш керек деген нерсе жок. Али деп коюңуз, Абдулла деп коюңуз, Умар деп коюңуз. Булардын баары жакшы аттар. Ассаламу алейкум, чарчап калганда таравих намазын окубай койсо же жарымын окуса боло береби? Таравих намазы сүннөт муаккада, күчөтүлгөн сүннөт болуп эсептелинет. Ошон үчүн күчтүн болушунча баарыны окуганга аракет кылыңыз деп айтмакчыбыз. Оозду жапканда саат 12-де эле жапса болобу? Саат 3-тө туруп алып кайра уктай албай атам. Андай кылсаңыз дагы боло берет, бирок саарлыкка туруп койгонуңуз дурус болуп эсептелинет. Оозду 2-3 минут кечигип бекитсе болобу? Күнөө эмеспи? 2-3 минут дегенде чың таң атканга чейин оозду бекитиш керек. Багамдатка чейин оозду бекитиш керек. Башкача айтканда бүгүнкү күндө саат 3-төн 40 өткөндө оозду бекитиш керек болот. Саламатсызбы? Орозо кармаган учурда тырмак жасатса болобу? Эгерде негизи тырнакты коштуруп жасаткан дурус эмес. Анткени ошол бүт микробтун баары, кирдин баары, балит нерсенин баары тырнактын астына келип такалат. Тырнак коштурган болсо, тырнактын үстүнө бир башка нерселер менен жасалгыла кылсаңыз, сууну өткөргөн болсо, анда боло берет. Ассаламу алейкум, менин күнүнө 12 саат иштейм. Кечинде чарчап келип таравих намазын окуй албай атам. Күнөө болбойбу? Кандай кылсам болот? Үйдөн окуса болобу? Таравих намазын негизи 20 рекет окуганга аракет кылыңыз. Таравих намазы күчөтүлгөн сүннөт деп эсептелинет. Таравих намазына сүннөттү таштаган адам жемеленет деп айтылат. Ассаламу алейкум, ооз ачарга 3 саат калганда айызың келсе ооз ачыш керекпи же ошол күндү толук бүтүрүш керекпи? Орозоңуз бузулду деген сөз. Орозоңуз бузулду деген сөз.
Ассаламу алейкум, мен орозо тута албайм, тутсам жер тегеренет шалдырайм, иш кыла албай жатып калам, суусайм, оозум кургайт, өзөрүп калам, башым айланат, ошентсе да орозо кармашым керекпи же кечиримдүүбү? Толтура оору менен ооруйт экенсиз, Алла шифа берсин. Кээ бир адамдар ушундай оорушу мүмкүн. Эгерде доктурга барсаңыз, орозо кармасаң ушинтип ооруйсуң, кыйналасың десе, сиз оорулуу себептүү болосуз, кармабай койсоңуз болот. Анан кийин жөн эле кичине кыйналсаңыз, кичине ачка калсаңыз, сабырсыздык кылып моундай сөздү айтып аткан болсоңуз, анда бул күнөө болуп калышы ыктымал. Саламатсызбы? Ушак айтса орозо бузулабы? Мен кичине айтып алып жаман болуп ойлондум. Орозо бузулбайт, бирок күнөө болуп эсептелинет. Тооба кылыңыз, экинчи кайталамаңыз. Кызым 9 жашта орозо кармап жатат. Боло береби? Боло берет. Эгерде жаш бала кармайм десе, ушу кичинесинен орозо кармап, үйрөнө бергени дурус, орозо кармай бергени жакшы болот. Кыздар 9 жаштан, балдар 12 жаштан кармаганы дурус болот. Орозодо унутуп суу ичип алса, эч нерсе болбойбу? Эч нерсе болбойт. Унутуп суу ичип алсаңыз, эч нерсе болбойт. Алла Таала суу ичириптир деп айтылат. Тамак жеп алсаңыз дагы эч нерсе болбойт. Алла Таала тамак жедириптир. Ассаламу алейкум. Орозодо күндүзү шилекейин жута берсе болобу? Жута берсе, шилекейи жутпасаңыз анда жашоо болбой калат. Шилекейин жутсаңыз боло берет. Бирок чогултуп жуткан дурус болбойт. Ассаламу алейкум. Азыр исламга, мусулмандарга, алымдарыбызга тийишкен теңирчилер күндөн күнгө көбөйүүдө. Ыйык орозо айында аларга каршы түшүндүрөм деп жатып, өзүмдү кармай албай жатам. Кээде кайра монтип казган сайын сасыйт да, ошондуктан аны казбай койсоңуз катып жок болот. Түшүндүңүз да биздин сөздү. Кээ бир нерселерди казсаң сасыйт, казбай койсоң ошонун нары катып жоголуп баягы жыты кетет да. Ошондуктан мен айтып элем, ушундай бул иштердин баары ушундай, анын казыштын кереги жок. Саламатсызбы? Гусул орозого шартпы? Шарт эмес. Орозо тутууга гусул шарт эмес. Бирок гусул алып алганыңыз дурус болуп эсептелинет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.